Жоопкерчилик Атамбаевдин мойнунда. Койташ окуясын иликтеген комиссиянын тыянагы. 7-8 августта Койташ айылында болгон окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссия өз тыянагын чыгарды. Аны менен аталган комиссиянын башчысы депутат Тынчтык Шайназаров тааныштырды. Белгилей кетсек, бүгүн парламент Койташта болгон окуяларды иликтеген комиссиянын ишинин жыйынтыгын укту. Шайназаров мурдагы президент Атамбаев Койташтагы окуяларда өзүнүн кызыкчылыгын элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору койгонун белгиледи. Атамбаев президенттик ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде атайылап жасаган кылмыштык иш-аракеттери үчүн сөзсүз түрдө жаза алаарын түшүнүп, өзүнүн жеке кызыкчылыгын элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору койгон. Жазык жоопкерчилигинен качуу максатында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ачык түрдө тоготпой, мыйзамдуулук түшүнүктөрүн манипуляциялоо менен коомчулукту адаштырган. Ошондой эле жасалма түрдө региондор аралык карама-каршылыктарга шыкак берип, мамлекеттик бийликтин беделин түшүрүү үчүн коомдо нааразычылык бар экендиги жөнүндө жалган көз карашты түзгөн. Эл аралык колдоо алууга аракет кылуу менен өлкөдөгү бийликти күч менен басып алууну алдын ала даярдаган, деди ал. Комиссиянын төрагасы Атамбаев жарандарды бийликке каршы чыгаруу үчүн ар кандай иш-аракеттерди жасап, анын ичинде тарапташтарынын өмүрүнүн кыйылышына дагы бара турган провокацияларды уюштуруу менен укук коргоо органдарына куралдуу каршылык көрсөтүүнү пландаганын айтты. Массалык башаламандык талап тоноочулук менен коштолгон аракеттер аркылуу бийликти күч менен басып алуу пландалган. 7-8 августта Койташ айылында болгон окуяларга карата жоопкерчилик бүт бойдон жана толугу менен Атамбаевда жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу аракеттерине куралдуу каршылык көрсөтүүнү жана бийликти күч менен басып алууну пландаган, анын тарапташтарында турат, деди Шайназаров. Ал ошондой эле Атамбаевди мажбурлап суракка алып келүү жана андан кийинки кармоо иштери боюнча УКМК жана ИИМдин иш-аракеттери кетирилген катачылыктарга жана кемчиликтерге карабастан мыйзамдарга ылайык болгонун кошумчалады. Абдил Сегизбаевдин Койташтагы окуяда Атамбаевга кандай жардам бергени айтылды. Койташтагы 7-8 августта болгон окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров мурдагы президенттин Койташтагы үйүндөгү тарапташтарын тамак аш менен камсыздоого Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев жардам берип турганын айтты. Депутат Койташтагы окуялар башталарга чейин ал жактагылар өз лидерлерин тандап, айрым милдеттерди да бөлүштүрүп алганын айтты. Күнүнө 3 жолу тамактануу, күн сайын акча төлөп берүү уюштурулган. Тамак аш менен камсыздоого УКМКнын мурдагы башчысы Абдил Сегизбаев дагы жардам берип турган, деди ал Шайназаров. Депутат Момбеков коопсуз шаар боюнча илгери 4 буттуу карышкырдан корккондор бүгүн 3 буттуу камерадан коркуп калды. Бүгүн 12 декабрда жогорку кеңештин жыйынында депутат Рыскелди Момбеков коопсуз шаар долбоору жоопсуз шаар долбоору болуп калды деген пикирин билдирди. Коопсуз шаар долбоору ишке киргенде бул коммерциялык долбоор деп айтып чыккан. 1 жылга жетпеген убакта 1 миллиард сомдой айыппул салынды. Аны 580 миллион сому төлөндү. Илгери 4 буттуу карышкырдан корккондор бүгүн 3 буттуу камерадан коркуп калды. Президентибиз жарандын жеке маалыматы сакталышы керек деп айтты эле. Бизде жакында мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы менен орун басары деп маалыматты чыгарып салышты. Алдында ким отурганын, кимдин каякка колун салып бараткан, эмнеге чыгарышат? Дагы мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы унчуккан жок. Мен анын ордуна болсом, веганы сотко берет болчумун. Адамдардын жеке маалыматын чыгарбаш керек да. Демек бул коопсуз шаар эмес, жоопсуз шаар болуп калыптыр. Карызды алып келген катты бактылуу кат деп атап алышыптыр. Карапайым эл үчүн карызды алып келген кат согушта алып келген кара каттай кабыл алынат. Байлар, базар комдор үчүн бул бактылуу кат болушу мүмкүн, деди Момбеков. Анкарада Чыңгыз Айтматовдун айкели ачылды. 12 декабрда Туркиянын Борбор калаасы Анкара шаарынын Keçiören аймагында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов атындагы Сейилбактын жана анын айкелинин ачылыш аземи өттү. Айкелди жергиликтүү түрк айкелчилер даярдаган. Улуу жазуучунун туулган күнүнө карата уюштурулган бул иш-чара 1 жылдан бери Анкара шаарынын мэриясы жана Анкарада Кыргызстандын элчилиги тарабынан даярдалган. Чыңгыз Айтматовдун түрк тилине которулган Ак кеме жана Кызыл жоолук жалжалым повесттери Түркиянын билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген 100 классикалык чыгарма тизмесине кирген.
Түрксой эл аралык уюму 2018-жылды Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялаган. Ушундан улам жыл бою Түркиянын ар тарабында залкар жазуучуга арналган бир канча иш-чаралар өттү. Стамбул шаарында жазуучунун айкели орнотулган. Мындан тышкары Түркиянын чоң шаарларында Айтматов атындагы көчөлөр, маданий борборлор жана сейил бактар бар. Измир шаарында Чыңгыз Айтматов атындагы лицей ачылган. Мэрдин убадасы аткарылган жок. Ош базарында кайрадан митинг өттү. Ош базарынын аймагындагы Берекет универсал кичи базарынын 500дөн ашуун соодагери митингге чыкты. Сатуучулар базар жетекчилиги апрель айында өчүрүп кеткен электр энергиясын кайра кошуп берүү талабын коюуда. Ошондой эле алар мындан 2 ай мурун Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматовдун 10 күндүн ичинде электр кубаты берилет деп убадасы аткарылбагандан нааразы болушту. Мындан улам митингчилер кала башчысынын келишин талап кылышты. Бирок анын ордуна вице-мэр Алмаз Алымкулов, аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев жана Ленин район акими Токтосун Султанов барды. Жеринде жүргөн кабарчынын айтымында базардын тегерек четин милиция кызматкерлери курчоого алып, коомдук тартипти көзөмөлдөп турушту. Эскерте кетсек, Берекет универсал кичи базарын жаап, ал жерге соода комплексин куруу пландалууда. Буга каршы болгон соодагерлер жыл башынан бери эле митингге чыгып, мамлекеттик органдарга кайрылып келишет. Алар эгер базар жабылса кайда барабыз деп нааразы. Митингчилер Берекет универсал кичи базары жайгашкан жер мэрияга карагандыктан жеке адамга таандык Берекет компаниясынын карамагынан чыгарылсын деген талапты коюуда. Эгер муниципалдык базарга айланса, мэрияга бир айда ижара акысынан 2 миллион сом түшөөрүн айтышат. Журналисттик этика комиссиясы Матраимовдун арызын кабыл алуудан баш тартты. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссия Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов жазган арызды кабыл алуудан баш тартты. Матраимов Азаттык радиосуна байланыштуу жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы арыздар боюнча комиссияга 3-октябрда кайрылган. Саясатчы Ошто кезектеги теле берүү тартып жүргөн журналисттин каракталышы боюнча жазылган макалаларга байланыштуу даттанган. Комиссиянын бир мүчөсү Санжар Эралиев Азаттык радиосунун кабарчысы болгондуктан кызыкчылыктар кагылышына жол бербеш үчүн бул арызды кароо жараянына катышкан эмес. Матраимов 3-октябрда жиберген алгачкы арызында макалалардагы кайсыл маалыматтарга нааразы экенин ачык көрсөткөн эмес. Депутат 21-октябрда аны толуктап экинчи жолу арыз жиберген. Комиссия чыгарган чечимди арыз эмне себептен кабыл алынбаганы төмөнгүнчө түшүндүрүлгөн. Арыздын текстинин арыз берүүчүнүн ар-намысына кайсы маалыматтар шек келтиргенин тагыныктоо мүмкүн эмес. Андыктан карала турган предмет жок. Комиссиянын компетенциясына кимдир бирөөлөрдүн сүйлөшкөн сөзүнүн аудио жазуусунун аныктыгын текшерүү кирбейт. Ал тургай жеке мүнөздөгү аракеттерге баа берүүгө акысы жок. Арыз берүүчү өз кайрылуусунда күн мурунтан эле комиссиянын ишин объективдүү эмес жана бейтарап эмес деп баалаган пикирде болгондуктан анын арызын кароо мүмкүн эмес. Чечим 12-декабрда комиссиянын Facebook'тагы баракчасына жарыяланды. Журналисттерден жана жарандык коом өкүлдөрүнөн куралган 13 кишиден турган комиссия маалымат каражаттарына болгон нааразычылыкты сотко жеткирбей жөнгө салууну көздөйт. Комиссия 2007-жылдан бери иштейт. Андан бери 3 жолу курамы жаңыланган. Коомдук башталыштагы бул комиссиянын чечими сунуш болуп эсептелет. Кыргызстандын журналисттеринин этикалык кодекси 23 беренеден турат. Комиссия ошол кодекстин негизинде иштейт. Кумтордогу жумушчуларды издөө үчүн чет жактан адис тартуу зарылдыгы айтылды. Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Чойбеков Кумтор кенинде топурак алдында калган 2 кызматкерди издеп табуу иштерине чет жактан дагы адистерди тартуу керектигин сунуштады. Парламент бүгүнкү жыйынында ар кандай маселелерди карады. Белгилей кетсек, 1-декабрда таңда жер көчүп иштеп жаткан 2 жумушчуну басып калган. Аларды издөөгө 100дөй киши жана 10 чакта атайын техника тартылганы менен азырынча жыйынтык жок. 11 күндөн бери 2 жараныбызды таппай жатышат. Ошол жерде иштеп жаткан кишилер иш-чара жай жүрүп жатканын айтышууда. Кумтор жеке компания болгондуктан өзүнүн каражатынан акча бөлдүртүп, Кытайдан, орустардан, казактардан кошумча кишилерди алып келип иштетиши керек, деди ал. Чойбеков кишилер оор шартта иштеп жатканын түшүнөрүн, бирок издегендердин санын көбөйтүү керектигин кошумчалады. ИИМ
Ниязбеков Атамбаевка таандык мылтыктан атылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков карабин СВД куралынан атылган октон курман болгон. Бул боюнча тийиштүү баллистикалык экспертиза чыкканын Ички иштер министринин орун басары Памир Асанов Жогорку кеңештин 12 декабрдагы жыйында билдирди. Баллистикалык экспертиза чыкты. Бул экспертиза боюнча видео тасмада Курсан Асанов кармап турган карабин СВД куралынан ок атылган. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев депутат Махабат Мавлянованын суроосуна жооп берип жатып, маркум Ниязбековду өлүмгө алып келген ок Атамбаевдин С2 снайпердик винтовкасынан чыккан. Тергөөнүн негизинде аны ким атканы такталган, бирок тергөө үчүн айта албайбыз, деди Жунушалиев. Мунун алдында комиссиянын мүчөсү депутат Тынчтыкбек Шайназаров Атамбаев жанынын тарапташтары Кой таштагы үйүнүн 3-кабатынан Альфанын кызматкерлерине ок атышканын, андан 3 кызматкерге ок тийип, анын ичинде Ниязбеков каза болгонун билдирген. Чуулуу сүрөт. Мамбетов жасалма номер боюнча милицияга арыз жазды. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Алмаз Мамбетов Ички иштер министрлигине жасалма номерду бир нече автоунаада пайдаланып жүргөн фактыны териштирүү боюнча арыз жазды. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдиргендей, Мамбетов жасалма номер менен бара жаткан киши менен сүрөттү чыгарып, адамдын жеке маалыматын массалык маалымат каражаттарына таратып берген. Жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынын мониторинг борборунун кызматкерин жоопко тартууну суранган. Ички иштер министрлиги кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген берене менен ишти сотко чейин иликтөөгө алды. Башкы прокуратуранын коопсуздук жана кызматтык иликтөө боюнча бөлүмү өзүнүн кызматтык текшерүүсүн жүргүзөөрүн билдирди. Бир жумадан бери интернетте бир эле номерду 5 автоунаа тагып жүргөн сүрөттөр тараган. Сүрөттөн рулдагы адамды көпчүлүк мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Алмаз Мамбеталиевди таанышты. Айрым булактар унаадагы аял Мамбеталиевдин орун басары деген маалыматты тараткан.